жылдын жыйынтыгы боюнча маалыматтарды баардык тармактар боюнча чыгарып жатабыз. Мен сөзүмдү эл аралык абройлуу уюмдардын Кыргызстанга берген бааларынан баштагым келет. Дээрлик баардыгы оң маанайдагы баалоолорду берип жатат. Бул маалыматтарды сот тармактардан дагы ачык көрүүгө болот. Мисалы, Евразия өнүктүрүү банкы. Ал өзүнүн аналитикалык макроэкономикалык обзорун жарыялады. Кыргызстанга оң маанайдагы обзорду берди. Кыргыз Республикасынын экономикасы стабилдүү, инфляциянын темпи кыскарды. Жылдын жыйынтыгында ички продукциянын өсүшү 4,6%ды түзөт дешти. Эгерде кумтөрдү эске албаганда биз 6% менен өсүп атабыз. Урматтуу кесиптештер, өлкөнүн ички продукциясы быйылкы жылы 11 айда 1 триллион 72,6 миллиард сомду түздү. Реалдуу өсүү темпи 4,4%га чыкты. Кумтөрдү кошпогондо 6,7%га чыкты. 2023 жылы 4,5% күтүлүүдө. 11 айда өнөр жайда 101,6%, айыл чарбасы 100,3%, курулушта 114,3%, кызмат көрсөтүүдө 105,6%га өстүк. А бир ички керектөөдө суроо талаптын чоң болушуна токтолдук. Бул эмне? Муну бир гана нерсе менен жооп берсе болот. Кызмат көрсөтүү секторунда дүң кошумча наркы 2023 жылдын 11 айында 535,2 миллиард сомду түзүп, ички продукциянын 49,8%ын түздү. Ошондой эле бир инвестициялык активдүүлүктүн өскөнүн белгиледи. Буга дагы 1-2 мисал. 2023 жылы курулуш тармагында активдүү өсүш болду. 11 айда 14,3%га өстү. ИАЭСтин товар өлкө бөлүгүндө айрым товарлардын экспорту көбөйдү. Негизги капиталга инвестициялардын көлөмү 135,4 миллиард сомду түздү. Бул 17,8%га өстү дегенди белгилейт. Мунун ичинде ички булактардын эсебинен каржыланган негизги капиталга инвестициялар 32,1%га көбөйдү. Мында республикалык бюджеттен 2,6 эсеге, банктык кредиттеринен 2,2 эсеге, жергиликтүү бюджеттерден 1,9 эсеге, ишканалардын жана уюмдардын каражаттарынан 30,7%га эсебинен каржыланган негизги капиталга инвестициялардын көлөмү көбөйдү. Башкысы, бул институт белгилегендей, Кыргызстанда инфляциянын деңгээли бир топ басаңдаганын белгиледи. Өзүңүздөр билесиздер, инфляция 10-12% менен прогноздолгон болчу. Улуттук статкомдун маалыматы боюнча 11 айдын жыйынтыгында 6,9% деңгээлине чейин төмөндөдү. Инфляциянын темпи акырындап басаңдап келатат. Бул улуттук банктын дагы туура саясаты. Жалпы эле биздин министрлер кабинети макроэкономикалык саясатты өзү акча кредит саясаты боюнча улуттук банк жооп берип атат. Биздин өкмөтүбүз болсо бюджет салык саясатына жооп берип атат. Мына ушу эки чоң саясатты туура алып баргандыктын деңгээлинде биз инфляцияны кескин түрдө азайта алдык. Мен министрлер кабинетинин төрагасы катары бир нерсени баса белгилегим келет. Бүгүнкү күндө азык-түлүк рыногунда товарлар жетиштүү көлөмдө бар. Бул бааларды турукташтырууга жана тең салмактоого өбөлгө болууда. Айрым социалдык маанилүү категориядагы товарлардын наркына биздин министрлер кабинетинин унга жана андан жасалган азыктарга болгон баанын өсүшүн чектөө боюнча киргизген кошумча чараларыбыз жакшы таасирин тийгизди. Биз дайыма мына ушундай прогноздорду жана келечектүү чараларды кабыл алууга милдеттүүбүз. Урматтуу кесиптештер, Улуттук стат комитет өзүнүн эсептөө методологиясын өркүндөттү, дагы ошонун үстүндө иштеп жатат. Ички продукциянын көрсөткүчтөрүн эсептөөдө 2008 жылда дүйнө жүзү боюнча эл аралык улуттук эсептер системасынын стандартына өттү. Международный стандарты системы национальных счетов 2008 года деп. Мунун ичинде продуктыларга салыктардын физикалык көлөмүнүн индексин эсептөө боюнча МВФтин сунуш кылган методологиясы дагы колдонула баштады.
чарбакер субъекттерди камтуу жакшырды. Буюрса Улуттук статистика комитетинин иши мындан дагы ары жакшырат деп мен ойлойм. Экинчиси, бул эл аралык валюта фондунун бизге берген баасы. Бул дагы эң бир ири авторитеттүү институттардын финансылык институту. Алар 2022 жылы Кыргыз Республикасынын экономикасы 6,3% өсүш темпине жетишүү менен жакшы натыйжаларды көрсөттү деп, бул 2013 жылдан берки эң жогорку көрсөткүч болуп саналарын белгилеп кетишти. Бул биз үчүн абдан жакшы баа. Бул жерде негизинен салыктык бюджеттик саясаттын туура жүрүшүнө жогорку баа берилген. Демек биз орто мөөнөттүү келечекте мамлекеттик карызды төмөндөтүп, ички дүң продукцияга карата 43%дан ылдый болушуна жана анын турукташтуусуна болгон аракетибизди жумшообуз керек. Натыйжада өзүңүздөр билесиздер, бюджетте резервтер пайда болууда. Анын баары приоритеттүү гана өнүгүүгө жана 400 миллион доллардан ашык тышкы карызды жыл сайын туруктуу тейлөөгө жумшаларын белгилеп кетейин. Мамлекеттик активдер 2,5-3 эсеге көбөйдү. Өзүңүздөр белгилүү болгондо өзүңүздөргө туруктуу социалдык экономикалык өнүктүрүүнү камсыз кылуу жана кечиктирилгис иш-чараларды каржылоо максатында 2022 жылы турукташтыруу фонду түзүлгөн. Ал экономикага өз салымын кошо баштады. Калктын жан башына ички дүң продукциянын көлөмү 2023 жылы $1900 жетти. 10 жылда 311 гана долларга өссө, ар бир жан башына Садыр Нуркожоевичтин келгени менен, анын командасынын иш аракеттери менен 2,5 жылда $700 өстү. Мына ушулардын баары консолидацияланган бюджетибиз Кытайдагы биздин кыргыз кытайлык жарандарыбыз, кыргыз тургундары ушактагы айтмакчы, бул элдин акчасынын көлөмү 600 миллиард сомдон ашык болот дегенди түшүндүрө алат. Өз каражаттарыбызга жашоо кубаттуу эркин мамлекеттин белгиси. Сиздер билесиздер, курултайда Садыр Нуркожоевич, урматтуу биздин президентибизде салык эмес салым деди. Ал эми мындан ары бюджетке Алмаз Кушпакович түшүнүп, бул элдин акчасы катары биз мамиле кылышыбыз керек. МВФ салыктык башкарууну санариптештирүү боюнча аракеттерибизге дагы жакшы баа берип келди. Кыргызстан салык мыйзамдарынын талаптарын сактоону олуттуу бекемдеди. Ал кирешелердин чогултушун жогорулатты деп жарыялашты. Биздин консолидацияланган бюджетибиз 2023 жылга 503,4 миллиард сомго бекитилген. Бирок биз мына быйыл такталган бюджетте 570 миллиард сомдон ашат деп турабыз. Биздин прогноз боюнча 577 миллиард болот деп эсептерибиз бар. 2024 жылы пландап атабыз 600,7 миллиард сомду. Бирок мындан дагы көп болот. Биз эң консервативдүү прогнозду алып атабыз. Ааламда болуп аткан коркунучтарды, тобокелчиликтерди өзүңүздөр көрүп атасыздар. 2020 жылга консолидацияланган бюджет 248 миллиард сомдо эле түзгөн. Ал эми 2024 жылы мындан көп, буга плюс менен 353 миллиард сомго көп болгону турат. 3 жылда 329 миллиард сомдон көп акча кошуп отурабыз. Консолидацияланган бюджеттин жыл сайын өсүшү мурун болгону 28 миллиард сом болчу. Ал дагы 2021 жылы болгон, мен финансы министри болуп турганда. Калган жылдары орточо болгону 15 миллиард сомго гана өсүп аткан. Өзүңүздөр мына 329 миллиардты 3кө бөлсөңүздөр, 110 миллиардтан ашык, 107 миллиардтан ашык акча биз жыл сайын кошуп отурабыз. Салыктык кирешелер 2023 жылы 386 миллиард сомго чыгат деп биздин болжолдор көрсөтүп атат. Мында салык кызматы 2019 жылы 78,2 миллиард сомдо чогултса, 2023 жылы 183,5 миллиард сомдо чогултат деп күтүп жатабыз. Бажы кызматы 2019 жылы 43,3 миллиард сом чогулткан. Ал эми 2023 жылга такталган бюджет боюнча 107 миллиард сом план коюлган. Аны да бүгүнкү күндө аткарып коюшту.
Демек жылдын аягына чейин дагы көбөйөт. Бажы кызматы быйыл биринчи жолу 100 миллиарддык чектен өттү. Былтыр салык кызматы жакшы көрсөткүчтөргө чыкса, быйыл аны басаңдаткан жок. Жана эми буга бажы кызматы дагы жакшы натыйжалар менен кошула баштады. Бюджеттин кирешелерин көбөйтүү, көмүскө экономиканын үлүшүн азайтуу үчүн фискалдык саясатта реалдуу иштер мындан дагы катуу уланат. Электронный счет фактуралар, электронный товаротранспортный накладнойлор, ККМдерди киргизүү боюнча фискалдык саясат мындан дагы катуу улантылынат. Урматтуу президентибиз даярданууга, салыкчылардын өзлөрүнө жана базарларга дагы жарым жылдык убакыт берди. Биз карапайым соодагерлерге тийишпейбиз. Тескеринче алардын өсүп өнүгүп кетишине бардык шарттарды түзүүгө даярбыз. Биздин максат базар киттерин эми мындан ары ачыкка чыгаруу. Биз энергобарондорду жойдук, көмүр барондордун баарын жойдук. Эми мына базардын киттеринин баарын ачыкка алып чыгышыбыз керек да, алардан толук салыгын алышыбыз керек. Кыскача тарыхтан бир-эки мисал келтире кетейин. Мисалы ошол эле ККМди колдонуу боюнча биринчи мыйзам жана чечим 1994-жылы болгон. 2016-жылы дагы мыйзам менен жанданган. 2018-жылы мыйзам так жана анык көрсөтүп кабыл алып ишке кириш керек болду. 2020-жылы салык кодексине өзгөртүүлөр киргизилген. Ушунча жылдан бери жеңилдиктерди берип эле келе жатабыз. Мисалы базардагыларга эми салыкты 0,1%га чейин азайттык. 100 миллион сомго чейин. Жетишет го эми. Мындан ары баары өзгөрүш керек, баары тазаланыш керек. Мыйзам күчтүүлүгү орнош керек. Эми мыйзамдар гана иштеш керек. Мен курултайда былтыр да айткам, быйыл дагы айттым. Ажал Кудайдан болсо, салык кыргыз өкмөтүнөн болот. Эч ким качып, эч жака кутула албайт. Бул конституциялык биздин милдетибиз. Дагы бир жолу айтып коеюн, бул биздин жарандардын милдети. Бөлөк жактан келгендер эң катуу чаралар менен жазаланат эгерде салык төлөбөсө. Бирок биздин жарандар ал үчүн үлгү болуш керек. ККМдин экономиканы ачыкка чыгарууга жакшы түрткү болуп жатканын МВФ дагы тастыктап жаткандыгы колдоо катары карасак болот. Мындан ары контрабанда, контрафакт кескин кыскарууга тийиш. Бизнести колдоо багытында улуттук экономикалык картинасына улуттук инвестициялык долбоорлор жана мамлекеттик маанидеги долбоорлор тууралуу жаңы түшүнүктөр киргизилди. Жарлык чыкты. Баарыбыздын алдыбызга жогорку стратегиялык милдеттер коюлду. Ар бир министрлик мамлекеттик улуттук долбоорлордун тизмесин дагы бир жолу карап чыгып, бекитишиңиздер зарыл. Быйыл мына Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген ишкери деген жогорку ардактуу наам мамлекеттик сыйлыктар мыйзамына киргизилди. Улуттук экономикалык жана азык-түлүк коопсуздугун камсыз кылган ишкерлерге министрлер кабинети тарабынан кепилдик берүү механизми иштей баштады. Бир нече стратегиялык инвест долбоорлор башталды. Керамика чыгаруу боюнча, цемент заводдору, орто токой суу сактагычтардагы ГЭС, Куланак ГЭСи, Бала Саруу жана БШЗ заводдоруна кепилдик берилип, аларга чоң инвестициялар келе баштады. Мамлекеттин бизнестин ортосунда тең салмактуу диалог башталды десем жаңылбайм. Инвест кеңештин алкагында укуктук базалар иштеп чыгууларда, бизнестин пикирин угулууда жана эң көйгөйлүү маселелер талкууланды. Бирдиктүү бухгалтердик эсеп 1 январдан тартып толук кирет. Баарыңыздар буга даяр болушуңуздар керек. Азыр мамлекеттик органдар өзүнчө бухгалтердик программаларды колдонуп жүрөсүздөр. Бирдиктүү эсепке алуу системасы аркылуу бардык бухгалтердик операциялар борбордоштурулат. Эмгек акы жана электрондук кадрлар синхрондоштурулат. Бардык операцияларды реалдуу убакыт режимде көрүүгө мүмкүнчүлүк берет. Курулуштарда келишимдерди банктык коштоо механизми киргизилди жана бул кеңири жайылтылат. Нурдан Кемелович муну баары январь-февралда бүт строй компаниялардын баарын тең Минфин менен чогуу окуп чыгышыңыздар керек.
Биз акчанын кайсы объектте жана эмнеге жумшалгандыгын ачык көрүп турушубуз керек. Мамлекеттик ипотекалык компания президенттин өзүнүн көзөмөлүндө мына ошонун алкагында биз урматтуу Садыр Нуркожоевдун тапшырмаларын аткарып, уставдык капиталы 2020 жылы эле 480 миллион сом гана болчу. Бүгүнкү күнү ГИКтин уставдык капиталы 13,5 миллиард сомго жеткирилди. ГИК боюнча мамлекеттик саясатты түп тамырынан өзгөрттүк. Наркы арзан жана элге жеткиликтүү рыноктук шарттарда өзүбүз үйлөрдү кура баштадык. Бишкекте 6000ден ашык квартира курулуп жатат. Бүт аймактар боюнча дагы үйлөр курулат. Электрондук порталда 85 миңден ашык адам үй берүүнү сурап кезекке турганын, анын ичинен ГИК аркылуу 36.293 адам үйлүү болду. Үйдүн орточо наркын 3 миллион сомдон эсептесек, дагы 50 миң адамдын суроо талабын канаттандыруу үчүн эле 108 миллиард сом керек. Жыл сайын үйгө муктаж болгон адамдардын саны кескин өсүүдө. Айлыктардын өсүүсү менен ипотеканы төлөөгө элдин кудурети жете баштаган сайын үйгө болгон сурам көбүрөөк өсүүдө. Ошондуктан каржылоонун бюджеттен тышкары булактарын тартуунун үстүндө катуу иштерди ГИК өзү да башташ керек. Алгачкы жыйынтыктар бар. Мисалы, Германия өнүктүрүү банкы 34,9 миллион евро берип жатат. Сауд өнүктүрүү фондунан 100 миллион доллар келишим түзүлдү. Дагы 400 миллион долларды алабыз деп ошонун үстүндө иштеп атабыз. Ислам өнүктүрүү банкы менен 79 миллион долларга бөлүп берүү боюнча сүйлөшүүлөрдүн аягына чыгып калды. Алда буюрса келет. Минфин, Минэконом жана ГИК каржылоонун альтернативдүү булактарындагы табууга баарыңыздар салым кошушуңуздар керек. Ушул жерден ООНдун биздин өлкө боюнча маалыматтарына токтолгум келип турат. Туруктуу өнүгүү максаттарында 166 мамлекеттин ичинен биз 45-чи орунга чыктык. Суурдун максаты адамзаттын эч кимисин артка калтырбоо. Биз элди жакырчылыктан чыгарып кетүүгө жасап жаткан аракеттерибиз менен 45-чи орунга чыктык. Элди жеткиликтүү турак жай менен камсыздоо иши уланат. Аймактарга да чыгып баштадык. Адамдын жашаарга үй болушу бул өзү чоң бакыт. Урматтуу кесиптештер, өткөндө курултайда мен 2024 жылы өнөр жай жылы болот дедим эле. Өлкөнүн өнөр жайы ички продукциянын үлүшү 11 айда 16,2%-ды түздү. Ал эми дүн өндүрүү 11 айда 428,1 миллиард сомго чыкты. Бул 2%-га өсүү болду дегенди көрсөтөт. Пунктөрдү кошпогондо өнөр жайдын өсүү темпи 17,5%-ды түздү. Турдакул Субалиевдин убагында өнөр жайдын үлүшү канча болгонун көрсөңүздөр болот. Мына 1965 жылы 39,4%, 70 жылы 41,6%, 75 жылы 39,9%, 78 жылы 42,5% болгон. Мындай маалыматтар колуңарда болууга урматтуу коллегалар тийиш. Мына биз 16%дан 40%-га чейин өндүрүштү көтөрүшүбүз керек. Бүт барын өзүбүздүн территорияда, өзүбүздүн жерибизде кошумча нарк кошулмайынча биз өнүгүп өстүк деп элдин астында ишенимдүү айта албайбыз. Мына ушунун үстүндө биз иштешибиз керек. Мына быйыл 60 ири ишкана ишке кирди. 9 айдын ичинде жалпысынан 90.533 жумуш оруну түзүлдү. Анын ичинде завод, фабрика жана ишканаларда туруктуу 10.013 жана жеке негизинде 80.520 жумуш оруну түзүлдү. 160 миллион долларлык кеминде Терек-Таш цемент заводунда, Ысык-Атада 50 миллион долларлык асыл таш италиялык кафель чыгарган керамика заводунда, Токмокто 100 миллион долларлык тамеки чыгарган заводдун ачылышына жакшы түрткү биз бере алдык. Эмдиги жылы буюрса ушу үчөө тең ачылат. Майлуу суу лампа заводунда модернизациялоого 1 миллиард сомдон ашык бөлүндү. Кыргыз-Венгер фонду дагы буга кошула баштады. 400 миң доллар бөлүп берген табыз ал дагы модернизацияга кетет. Биз Кыргызстанда
машина өндүрүүгө басым жасайбыз. Бир эле мисал, 1952 жылы Япония мамлекети Toyota жеке компаниясына мамлекеттик колдоо көрсөткөндө көп эксперттер күлүшкөн эле. Ал эми бүгүн ал компания, Toyota компаниясы, Японияны кандай гана деңгээлге чыгарганын өзүңүздөр көзүп атасыздар. Биз да келечектүү ири завод, фабрикаларды, компанияларды мамлекеттик колдоодон качпашыбыз керек жана коркпошубуз керек. Москва районунда Өзбекстан менен бирге 50 миллион долларлык алтын тулпар машина куруу заводу, БШДда шахман оор жүк ташуучу машина чыгарган завод ачылат. 75 миллион доллар инвестиция күтүп атабыз. 2 ишкана сөзсүз буюрса булар ачылып иштей баштайт. Ал эми Кара-Балтадагы Белес менен Оштогу кыргыз унаа курулуш заводдорунда бутуна тургузууга жардам берүү керек. Бакыт Эргешевич, бул ушу 2 завод боюнча дагы өкмөттүн деңгээлин алып чыгат окшойсуз. Ошондо бизде 4 машина куруучу ири завод пайда болсо жакшы болот эле. Битум өндүрүү боюнча да чоң иштер астыда жүрүп жатат. Кара-Балтада Жунда заводунда 2026 жылга чейин 519 миллион доллар сарпталып модернизацияланат. Модернизациядан кийин жылына 70 миң тонна битум чыгара алары белгилүү. Азыр модернизация уже башталды. Азыр профилдери толугу менен каралып жатат. Экинчи, буюрса мына эмки жумада барып ачайлы деп атабыз. Сузакта дагы бир нефти кайра иштетүүчү завод ачылып жатат. Ал да битум чыгарган жатат. Айына 1000 тоннага жакын битум чыгарып турат. Ага биз 4 гектар жер бөлүп берип, мына ачылышына барайлы деп турабыз. Мындай ишканаларды колдосок, транспорт министрлигине дагы жакшы болот эле. Быйыл бюджеттин эсебинен 20 миң тоннага сатып алсын деп акча бөлгөнбүз. Эмдиги жылы 30 миң тоннага битумга акчаны сырт жакка кетирип алып келип атабыз. Ал эми 2022 жылга чейин 2 миллиард долларлык 20 ири завод ачылууга тийиш экенин план катары өзүбүздөргө коюп алдык. Урматтуу кесиптештер, реалдуу сектор боюнча Бакыт Эргешевичке дагы сөз беребиз. Негизинен бардык тармактарда жакшы иштеп бердиңиздер. Жакшы демилгелер көп болду. Жакшы көрсөткүчтөргө чыга алдыңыздар. Мамлекеттик органга берилген эл аралык уюмдар өз бааларын берип жатат. Мисалы, бир эле мисалды келтирейин. Өзгөчө кырдаалдар министрлигине Туркия, Япония, Корея, Россия жана башка ушул сыяктуу бир катар ыйгарым укуктуу элчиликтердин жогору баасы буларга далил. Мисалы, эл аралык жарандык коргонуу уюму Кыргызстандын өзгөчө кырдаал министрлиги өтө тез убакыт ичинде эле бардык тараптардан потенциалын жогорулатууга жетишти. Бул соңку жылдардагы климатка байланыштуу глобалдуу өзгөрүүлөргө, табигый кырсыктардын алдын алууга жана кесепеттерин жоюуда мамлекеттин өзүндө гана эмес, башка өлкөлөргө да жардам берүүгө дарамити жетет дегенди билдирет деген чоң баа берилип жатат. Мындай көрсөткүчтөр туурасында ар бир министр жылдын аягына чейин отчет бересиздерге деп атам. Маалымат каражат гезиттерге, сайттарга. Урматтуу кесиптештер, биз мамлекеттин өнүгүүсү үчүн бардык аракеттерди жасайбыз. Ошол эле учурда өзүбүздүн ишибизге тоскоол кылган бардык укуктук чедемдик актыларды дайыма тазалап, иреттеп турушубуз абзел. 2023 жылы 2773 акт күчүн жоготту деп таптык. Дагы тоскоолдук кылган мыйзамдар же токтомдор болсо айтыңыздар. Анткени ар бирибиз тынч укташыбыз керек. Азыр дагы эмес, кийин жумуштан буюрса кетип пенсияга чыкканда. Азыркы учурда 2023 жылдын планынын аткарылышы боюнча мамлекеттик органдарга баалар жылдын башындагы коллегияларда айтылат. Азыр 2024 жылга иш аракеттердин планы иштелип чыкты. Милдеттүү аткарылуучу тапшырмалар биздин астыбызда турат. Бул 100 өнөр жай ишканасы ишке кирет дедик. Мунун баарын турмушка ашырышыбыз керек. Мына быйыл 1 январга чейин 100 мектеп дедик элек, 111 объектини бүтүрүп атабыз. Эмдиги жылы 200 мектеп беришибиз керек. 20 ооруканага чейин ремонт жасалып, жаңы салынып аткан ооруканалардын баары ишке кириши керек. Ирригация боюнча
600 километр канал жазалат дедик, муну жасашыбыз керек. 30 000 тонна битумга айылдардын ортосундагы бир топ жолдор жасалат дедик, жасалсын. Бакыт Эргешевдин демилгеси боюнча ар бир районго $10.000 бирден жүн сектори ачылсын деп атабыз, аны ачышыңыз керек. Мен сиздерге, ар бир министрге 4төн ири иш бүтүргүлө деп атам, эмдиги жылы. Бүтүрүңүздөр, көзгө көрүнө турган бул иштер болсун. Ар бир кварталда бирден чоң, бул сиздерге чейин чечилбей келген көйгөйлүү проблемаларды чечишиңиздер керек. Урматтуу кесиптештер, биздин азыркы жасап жаткан иштерибизге карап, Европа өнүктүрүү жана реконструкция банкы, Дүйнөлүк банк сыяктуу ири эл аралык уюмдар 4%-дан 7%-га чейинки жогорку экономикалык өсүү темпти бизге прогноздоп жатышат. Биз ага жеткендей болойлу, иштин ушул темпин мындан ары да жогору болсун. Биз урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевдун ишеничин, парламенттин ишеничин, кыргыз элинин үмүтүн акташыбыз керек. Өлкөбүздө реалдуу сектор боюнча маалымат берсем, мамлекет учурда 1 триллиондук чектен өттү. Бул боюнча президентибиз Садыр Нуркожоевич курултайда да айтты, Акылбек Усунбекович да жогорку кеңеште да айтты, курултайда да айтты. Мен сөзүмдү алдыда койгон максаттарыбыз жана пландар боюнча айтып кетсем. Транспорт жана жол тармагында түндүк түштүк альтернативдүү жол эксплуатацияга берилет. Балыкчы Чолпон Ата Корумду жолунда асфальт төшөө иштери аягына чыгарылат. Түпкеген, Каркыра, Турук, Сары Жаз, Балыкчы Бөкөнбаев, Барско, Нарын Баетова, Алыбога, Жаңы Базар, Кировка, Ош Баткенисфана жолдору иштери улантылат. Корумду Балбай Баатыр автожолунун иштери башталат. Кытай менен 3-чү альтернативдүү жол Бедел жаңы өткөрмө пункту пайда болот. Эркештамда 4 тилкелүү достук көпүрөсү ачылат. Туризм өнүктүрүү максатында Каракол тоо лыжа базасы, Базаркоргон, Кызыл Үңгүр, Чыйырчык жана Сары Челек кеткен жолдордо аларчадагыдай шарттары бар жаңы типтеги жерлер ачылат. 500 км кем эмес жолдор оңдолот. Акылбек Усунбекович айткандай, Сузакта 1000 тонна чыгаруучу битум завод ачылат. Жылына Кудай буйруса биз ушул завод менен бир 15 000 тоннага жетишебиз. Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолун куруу иштери алып барылат. 20 км Балыкчы Кочкор темир жолу салынат. Түштүк транспорт коридору аркылуу Кыргызстан, Өзбекстан, Түркменистан, Каспий деңизи менен Азербайжан, Россия, Түркия, Европа багытына чыгуу боюнча иштер жүрүүдө. Авиация тармагында Разаков, Талас, Казарман, Нарын, Каракол ички аэропорттор жаңыланып бүтөт. 2 самолет сатып алынды. 2024 жылы дагы 2 самолет алынат. Евро биримдик кара тизмесинен чыгуу иштери жүрүүдө. Курулушта 2024 жылга 8 миллиард сом бекитилди, бирок Акылбек Усунбекович айтты, 20 миллиардка чыгабыз деп ойдобуз. Жалпысынан 2024 жылда 381 объектте курулуштарды пландап жатабыз. Анын ичинде 248 объект жаңы курулат, 80 объект 1 миллиард сомго капиталдык оңдоодон өтөт. Узакка созулган 135 объект бүтөт, 55 айылга таза суу кирет. 2023 жылы жаңы 81 мектеп жана 8 бала бакча, аз дагы кошумча болду, 117 мектеп бүтсө, 2024 жылы жаңы 154 мектеп жана 45 бала бакчанын курулушун пландап жатабыз. Андан тышкары 58 мектеп жана 5 бала бакча оңдоп түзөө иштери пландап жатабыз. 2025 жылга чейин 560 кыска мөөнөттүү бала бакча ачылат. Бала бакчалардын профилдери өзгөрүлүп, дагы 122 000 баланы камтыйбыз. 40%га жетебиз. Саламат сактоодо 1 миллиард сомго 23 объект курулат. Тоо-кен тармагы боюнча айта кетсем, азыркы учурда тоо-кен тармагындагы мамлекеттик саясат негизги өзгөчөлүгү кен байлыктарды чалгындоону мамлекет өзү өткөзөт. Бул жумуштарга 1 миллиард сом каражат бөлүнөт. Дефицит болуп жаткан сейрек кездечүү
металлдарга геологиялык чалгындоо жүргүзүлөт. Президентибиз урматтуу Садыр Нуркузоевич айткандай, сейрек кездейчү металлдар бар жерлер уран жана тоорийден тазаланып, Кара Балта тоо кен рудалык комбинатында кайра иштетилет, жалпы тоо кен металл кластери түзүлөт. Энергетика 25 чакан ГЭС ишке киргизүү жана Unigrin Energy жана Күн булагы сыяктуу компаниялар тарабынан кубаттуулугу 350 мегаватт чейинки күн электр станциялар куруу башталат. Көкөмөрен, Казарман жана Чаткал ГЭСтердин каскадтарын, ошондой эле 500 киловольттук Кемин Төрөгат, 220 киловольттук Тамга Каракол жана Исанов көмөк чордонун куруу үчүн инвесторлор тартылат. Акыркы 2 жылда мамлекеттен 1,5 миллиард сом камбарата бир ГЭСин куруу боюнча каралса, 500 миллион АКШ долларга каржы булагы табылды. Каса 1000 долбоору боюнча электр берүү чубалгысынын кыргыз бөлүгү пайдаланууга берилет. Электр энергиясынын жоготууларын азайтуу үчүн 300 000 аскы счетчиктер орнотулат. Айыл чарба продукциясын сактоо, экспорттоо боюнча жакында Акылбек Сүмбекович Москва районуна барып, ири ишкана ачты. Ошундай сыяктуу 5 жерге Ош, Баткен, Жалала, Дысагата, Балыкчыга коюлат. Наркы 10 000 долларлык жүн иштетүүчү цехтер ачылат. Жүндөн жер семирткич алуу боюнча дагы биз пландар жатабыз. Эми бул азыр пилоттуу проект болуп атат. Терини кайрадан иштетүү башталат. Ысыгатада 50 000 тонналык картошканы кайра иштетүүчү заводду планга койдук. Балыкчыда канаттуулар фабрикасынын РКФРдин каржылоосу менен кошумча линиясы менен тооктун этине болгон муктаждык жабылат деп көздөп атабыз. Араванда Ноокенде текстиль заводу курулат, пахта өндүрүү кайра иштетүү жолго коюлуп, өсүмдүк майы өндүрүшү да колго алынат. Ирригация курултайды көп суроо сууга суу боюнча абдан көп суроо болду. Азыркы БСР, БДР суу сактагычтардын көлөмүн көбөйтүү боюнча тышкы инвестиция жана бюджет аркылуу БДРлер курулат. 368 миллион сомго техника сатып алабыз. Чүй областына БСР курууга өзүнчө 350 миллион сом берилет. Ички чарбалык каналдар мамлекеттин эсебинен өткөрүлөт жана аларды оңдоого акча каражаты каралат. Жылына кошумча 2 миллиарддан кем эмес акча бөлүнөт. Өнөр жай боюнча Акылбек Сүмбекович бизге задача койду, 100 өнөр жайды жасайсыңар деп. Кыргыз индустрия түзүлгөн баштап 20 ири долбоорду ишке ашырдык. Башкача айтканда 972 миллион сомго топчу, мык, фурнитура, пластик, фарфор, электроника, принтер, ксерекс, ХКМ аппараттары, кирпич, бетон, азот жер семирткичтерин жана башкаларды чыгарган өзүбүздүн өнөр жай заводдорубузду ачтык. Логистикалык жактан Кыргыз Чек Транс, Кыргыз Бакча, Жемиш Кампат жана башка сыяктуу өнөр жай комплекстери иштей баштады. 2020 жылга чейин 2 миллиард доллардык 20 ири завод ачылат деп пландабыз. Бул өнөр жай ишканалардын эң аз дегенде 11 000 жаңы жумуш орундары түзүлөт. РСК жана айыл банктардын уставдык капиталдары 2020 жылы 3,5 миллиард сом болсо, азыркы учурда 12,4 миллиард сомго жетти. 3,5 эсеге көбөйдү. Экөө тең өлкөдөгү эң ири банктардын катарына кирди. Мында көрүнүш мамлекеттик программаларды ишке ашырууга жакшы түрткү болууда. Мисалы, агроөнөр жай комплексинин кредиттөө программасы улантылат. Бул максатка 2,7 миллиард сом каралды. Мындан тышкары айыл чарбасынын каржылоо долбоору 330 миллион сом, газдаштыруу жеңил кредит берүүдө 72 миллион сом каралды. Урматтуу коллегалар, аталган амбициялык пландарды аткаруу үчүн сиздер менен бирге болуп, бир муштумдай чогуу ишке ашырсак, көп жеңишке жетебиз.